Дарат аятында балагатка жеткендерге кайрылып жатабы же өкүм жаш балдарга да тиешелүү дегендей суроо экен. Бул ибадат бардыгы балагат жеткендерге балдар. Түшүнүңөрбү? Ибадат бул балагаттан башталат. Балагат жашынан баштап ибадатка мүкаллафпыз. Балагат жашы кыздарыкы өзүнчө болот, балдарыкы өзүнчө болот. Ошол ихтилам менен, хайз менен, башка бойго жеткен себептер менен болот. Алар болбосо анда 15 жаштан баштап өкмөн балагат жетти. Эми ал адам намаз окуганга, таарат алганга, орозо кармаганга ушуларга караганда милдеттүү. Эркек дагы, аял дагы. Түшүнүктүүбү? Устаз, тарика, тасаввуф, суфизм тууралуу айтып бериңизчи дейт. Бул балдар тарика, суфизм бүт бардыгы диндин бутактары. Диндин бутактары. Дин балдар Аллахтын дини бир эле нерсе. Буну кийин акыркы зорда биз бөлүп алдык да буну. Бул тарика, суфизм, ихсан, тазкия бүт барыгы бир эле нерсе. Аттары башка бир эле нерсе. Кур'ан-ы Каримде муну тазкия деген. Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва таала пайгамбарыбыздын мансабын баяндайт. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Лакад манналлаху алал муъминин из ба'аса фихим расулан мин анфусихим ятлу алейхим аятихи. Биринчиси. Ва юзаккихим, экинчиси. Ва юаллимухумул китаб, үчүнчүсү. Вал хикма, төртүнчүсү. Мына ушул төртөө пайгамбардын жиберилген мансабы, милдети. Ушул төрт нерсе менен пайгамбарлар келген. Өзгөчө биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах таала баяндаган. Ошонун ичинде юзаккихим дейт. Тазкия кылат деп атат. Тазкия деген ошол, тазкия деген тазалоо деген сөз. Аларды жамандыктан, жаман нерселерден, жаман ахлактардан тазалайт деген сөз. Мына ошол дерсе хадисте ихсан деп айтылган. Пайгамбарыбыздан Жибрил алейхиссалам келгенде мал ихсан деп сураган. Мал иман, ва мал ислам, ва мал ихсан. Үч суроо берет. Иман эмне, ислам эмне, ихсан эмне деп. Ошол ихсан ушул тазкия, ихсан ушул тасаввуф, ушул тарикат. Бул башка нерсе эмес. Тилекке каршы бүгүнкү күндө балдар бөлүп алдык муну. Булар сопулар деп, булар карылар деп, булар алымдар деп, булар хикматчылар деп бүт баарын бөлүп алдык. Бардыгы исламдын бир бутактары. Пайгамбар алейхиссалам келген бардыгы дин. Бары бир жамаат, бир инсан. Аллах айткан ятлу алейхим аятихини кары деп бөлүп алдык. Тазкия кылганды сопу деп койдук. Юаллимухумул китаб, алым деп бөлүп алдык. Хикмат деп бөлүп алдык. Бүн пайгамбардын бир ишин алып экинчи таштап койдук да. Ал эми сахабалардын доорунда, салафы салихиндердин доорунда баары бир болгон. Бир эле адам ал суфида болгон, ал карыда болгон, алымда болгон, муаллимде болгон, баары болгон. Баары болуш керек. Ошо талап кылынат. Ошон үчүн тарикат башка нерсе эмес. Тасаввуф башка нерсе эмес. Бүт бар диндин бутактары бүгүнкү күндө бөлүнүп кеткен үчүн өзүнчө болгондой калды. Акыйкатта бир нерсе. Буну Маулана Ашраф Али Танави рахматуллахи алейх өтө жакшы түшүндүрөт. Хазрат айтат. Буну мисалы бир көрлөр жамааты бар экен дейт. Көзү көрбөйт, сокур экен дейт. Анан ошолорду көрсөткөн алып барды дейт немеге? Пилге. Пилге апарып бирөө көрсөтөт экен. Пил кандай десе, пир барып, бирөөсү барып дүмүнү катмаптыр. Пил бир узун нерсе экен, шлангага окшогон дейт экен. Экинчи бирөөсү барып кулагын катмаптыр дейт. Пил кандай экен десе, бир пил мындай жумшак нерсе экен дептир. Үчүнчүсү барып бутуну кармаптыр дейт. Кандай экен десе, пил кандай экен десе, чоң нерсе экен, колум жетпей койду, кучагым жетпей койду. Бирөөсү барып баягы аж дейт, тишини кармаптыр дейт. Кандай экен десе, бир катуу нерсе экен деп. Анан баягы шайх айтат, бияктагы адам, көзү көргөн адам көрүп күлөт экен. Бардыгы өзүнүн билгенини пил деп айтты. Бирок пилдин бир жүзүн айтты алар. Бир бөлүгүн айтты. Ошолордун бардыгынан бир пил түшүнөбүз да пилди. Ошон үчүн балдар, уламалар ушул көзбү инсандар болот. Уламалар көзбү инсандар болот. Исламды толук көргөн адамдар болот. Ошон үчүн азыр ар ким кылып аткан иштери исламдын бир бутагы. Толук динге келгиле дегенде ошонун баарына кириш керек. Удхулу фис-силми кафа, баарына кириш керек.
Kirgende sen sufi da bol, sen alımda da bol, sen qarada da bol, sen da'i da bol, sen başkası da bol. Büt bardığını atkarış gerek. Sebebi bardığı Peygamber aleyhisselam'dı mansabı. Peygamber ошон үчүн жиберген. Өзгөчө тазкия аябай зарыл нерсе бул. Тазкия аябай зарыл нерсе. Тазкия аркылуу адам ички дүйнөсүн агартат. Ички дүйнөсүн тазалайт. Ошо тазкия ихлас үргөтөт. Риядан сактанган үргөтөт. Ахлакты ондогон үргөтөт. Тазкия жаман нерсе эмес. Буну үргөнүш керек. Тилекке каршы мындай нерсе бизде жоголуп кетти, азайып кетти. Муну күчөйтүш керек кайра. Чыныгы алымдарды, чыныгы авлияларды, салих инсандарды, муршидтерди көбөйтүш керек. Муршиди камил бул чоң неамат. Ошол муршиди камил ошол багыт берет. Сен мындай кыл деп адамдарга тарбия берет балдар. Тарбия кылбаса адам баласы тарбиясыз болуп калат. Ошо ахлакты ондой турган нерсе, ошо tasavvuf деп айтылат ушуну. Ошуну суфизм деп, ушуну тазкия, ушуну ихсан деп айтылат. Бул өтө зарыл нерсе. Алла Таалам кимге муяссаркан болсо бул неамат. Албетте ар бир талап илим аракет кылыш керек. Ар бир алым ушундай болуш керек. Биздин устаздар, алхамдулилла, биз окуган машайыктар бүт бардыгы тарикаттагы инсандар. Тарикатта болгондо дагы 4 тарикаттын имамдары. Биздин устаз Шейхул Ислам Мухаммад Таки ал-Сумали хафизахулла 4 тарикаттын имамы бул киши. Накшибандия, Чиштия, Сахрувардия, Кадирия тарикаларда булар имам. 4 тарикада ижаза алышат булар. Кадимкидей хадистен ижаза алгандай эле алар шейхтерден ижаза алышкан. Ошол тарикатты дагы мыкты билген инсандар. Ошон үчүн тарикат өтө зарыл, бул биз илгеттен болуп келген. Азыр дагы аста-аста Кудайга шүгүр аста жаналып атат. Көбөсүн тарикаттагылар, бирок таза тарикат керек бизге. Таза сүннөткө муафык. Кайсы тарикат сүннөткө муафык болсо, ошол туура болот. Кээде туура эмес тарикаттар болуп кетет. Туура эмес тарикатты тануулагандар дагы бар. Биз тарикат эмне? Сүннөт тарикасы болуш керек. Сүннөткө муафык болсо, ошол тарикат болот. Сүннөттөн чыгып кетсе, ал бидат болот. Алла Таала андан сактасын. Ошон үчүн тарикат бул некен исламдын бир бутагы, бир жүзү, бул зарыл. Мына ушул силердин даватыңар деле тарикат негизи. Суфизм бул деле тарикат. Тарикаттын бир түрү ушул. Басып жүрүү, дават кылып, өзүңдү оңдоймун деп жүрбөйсүңдер. Оңолойун деп. Бул деле тарикаттын башталышы этабы, биринчи этабы. Бул деле тарикат негизи. Намазда сүннөткө турганда, сүрөлөрдү окуган, ичинде окуганда тамгалар толук чыкпай калат. Ошондо кандай болот дейт. Негизи балдар өзүң намаз окуганыңда жок дегенде окуган нерсеңди өзүң угушуң керек. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир рахим деп жаныңда окупаса дагы өзүң окуп атканын өзүң угушуң шарт. Жөн эле оозуңду кымылдатып койсоң, жөн эле Фатиханы эстеп койсоң намаз болбойт. Намаз болбойт. Кээ бир адамдар мынтип берет. Намаз болбойт балдар. Кыраат болуш үчүн кыраат кылыш керек. Талаффуз шарт. Жок дегенде талаффузду өзүң ук. Алхамдулиллахи раббил аламин деп окутасың. Ар-рахманир рахим малики яумиддин деп окутасың. Ошонтип окуш керек. Жөн эле туруп алып эле эстесең, анда намаз болбой калат. Жок дегенде өзүң окуганды өзүң оку. Медреседе окуп жүргөндө үйлөнүү максатында бир кыз менен сүйлөшүп жүрсө болобу дейт. Алланы ыраазылыгы үчүн жолукка киргизем дейт. Болбойт балдар, болбойт. Акылбы? Ар бир нерсени убагында болгон жакшы. Азыр окуу убагы. Окугула. Түшүнүңөрбү? Медресе бүткөндөн кийин үйлөнө бересиң. Жолукка киргизесиңби, хижапка киргизесиңби, ал өзүң ишиң. Азыр окуй турган учурда окугула балдар. Ал болбогон нерсе, чоң күнөө. Куранда Муса алейхисаламдын окуясында 10 аят деп келген го, ошолорду кайсылар дейт. Иншалла ушул аятка жетебиз. Айтып берем, мейлиби? Тафсирде келет Кудай кааласа. Масага май сүттүп анан мастарса болобу дейт. Ооба, май сүткөн болсо деле боло берет. Масыга мастарса боло берет. Уктоо алдында курбанчылык кылып окуп турбай, уктабай койсоң болобу дейт. Же тартипке баш ийген жакшыбы дейт. Тартипке баш ийген жакшы балдар. Негизи тартип атайы бул силер үчүн, силердин пайдаңарга чыгарган нерсе. Укта дегенде уктап, оку дегенде окусаңар эле болду. Ошол жетет балдар. Башка көп менет кылыштын кереги жок. Убагында оку, убагында муталаа кыл, убагында укта, тамагыңды же,
Sen alım bolosун inşallah. Bolosун. Biz ne kılabız? Vagında okubayбыз, andan keyin uktaganda okuyayım deybiz. Elder uktap atkanda okuyayım deysin, je bolsam elder okutkanda uktayсың, oynoysun, ana ilim жукпайт. Vagında oku, ilim Allah Taala berет inşallah. Vaqtты to'g'ri foydalangila, medresenin tartibine baş egile, Allah ilim berет. İnşallah. Ustaz men bir ay murun la ilahe illallah kelimesini 10 bin jolu толтургам дейт. Азыр ошону улап кетсем болобу же кайта баштайынбы дейт. Машалла, Алла кабыл кылсын. Жакшы нерсе. Андан көрө мындай кыл. Күнүнө 15 минут вакыт бер, 15 минут la ilahe illallah. 15 минут 20 минут la ilahe illallah деп таштабагыла. Баарыңарга өтө зарыл нерсе. Зикир бул өтө зарыл нерсе. Талабаларга илим жугуштун бир тарикасы зикир балдар. Зикир менен илим жугат. Zikri менен Allah Taala ilmine bereke beret. Oşoğa күнүнө жатардан алдым жок дегенде, ошо мектебинен фажирдан кийин 15 минут, 20 минут отуруп алып, la ilahe illallah, la ilahe illallah калиманы зикир кылгыла. Түшүнүңөрбү? Зикир кыла берсеңер, иншалла жүрөгүңөр тазаланат. Жүрөгүң кызып, Алланын мухаббаты пайда болот. Анан окуган илмиңер берекелүү болот. Ошон үчүн азыр учурда 10 миң сана көптүк кылат, ошол 15-20 минут la ilahe illallahны окуй бер. Алла кабыл кылсын. Bir nese taap alsa, egesi tapпаса, эмне кылуу керек? İstese болобу же болбойбу дейт. Буну айтып эле жүрөбүз. Эгесинин таап берген аракет кылгыла, эгеси жок болсо, муктаж болсоң, колдонсоң болот. Эгер муктаж болбосоң, бирөөгө берип коюш керек. Эгеси келсе айтып коесуңар. Устаз замзам суусун 24 саат уютуш керекпи дейт. Же кайра замзам уйбу дейт. Алла разы болсун дейт. Замзамга негизи башка сууну кошсо болобу деген маселе турат. Кошсо болот балдар. Кошкондон кийин уютулган замзам болот. Таза замзам болбойт. Уютулган замзам. Таза замзам бар, уютулган замзам бар. Алып келдиң дагы өзүңдүн арыктан, өзүңдүн булактан сууну кошуп койдуң. Уютулган замзам деп айтыш керек аны. Бул боло берет балдар. Алма ла язиду илля тибан. Хадисте келет, суу бир гана жакшылыкты көбөйтөт. La yazidu illa tiban inşallah su şunday kılat. Sebebi azır эми көбөйүп калды. Мурда балдар ажырдан келгендер аз болгон. Замзам жетишпейт деп, жетишпейт эле. Ошол учурларда элдер сууларды алып келип кошуп, элдер ичип калсын деп береке суудан таркаткан. Азыр Кудайга шүкүр көбөйүп калды. Ажыга барган, умрага баргандар. Бирок азыр деле жетпей калган учурларда уюткандар бар. Ал уютулган суу болот. Экинчиси 24 саат туруш шарт эмес балдар. 24 саат эмес, суу ушундай нерсе куяр замат айланат. Kuyar zaman birbiriga aralashib ketadi al. Tushundingizmi? Suvni quyildingmi, o'sha zamat ele suv zamzam bo'ladi. 24 soat turishi zarur emas. Albatta bugungi kunda boshqa o'qimishlar, islom o'qimishlar emas. Mana Yaponiya boshqa o'qimishlar 24 soatdan keyin to'liq boyagi bir-birining nimesini ichindagi vitaminlarga bir-biriga nima qiladi ekan degan so'zlar aytgan o'qimishlarning so'zlari bor. Aralashdi degan. Biroq fuqahalar aytadi, jön ele suvni qo'shib qo'ysa, al uyutilgan zamzam bo'ladi, qo'shilgan zamzam bo'ladi, anda 24 soat turish shart emas deydi. Ustoz mahsini sirtina paypoq kiyib mastarsa bo'ladi deydi. Bo'ladi, biz aytganmiz sabaqda o'shol paypoqning nimasidan suv o'tish kerak. Qadimgidek suv o'tib massaga jetsa, anda mastarsa bo'ladi. Egerda suv o'tmasa, jetpese, anda mastartqanga bo'lmaydi. Ustoz uydagilar dinde түшүнүгү жок болсо, аларга кантип эскертүү керек дейт. Эң биринчи дуа кылыш керек балдар. Дуанын таасири өтө көп. Дуа теке кетпейт иншалла. Алла Таалам бирөөгө хидаят тезирээк берет, бирөөгө кечирээк берет. Сен дуа кыла берсең, Алла Таалам иншалла хидаят берет. Анан экинчиси хикмат менен, урушпай, жакшы жол менен не кылыш керек? Баян кылыш керек, дават кылыш керек, сый урмат менен. Түшүнүңөрбү? Сый урмат менен. Üçüncüsü kızmat kılış gerek. Düşünüyorsunuz mu? Kızmat kılış gerek. Жақсылап kızmatını kıla verseniz inşallah dindeki neşenin жақсылықты görüp o şol uydagilerden dinge gelet inşallah. Biri namaz okup жатқан болса, ана тайлап күндүрсө күнөөсү кандай болот дейт. Чоң күнөө болот. Бул намаз окуу Алла менен байланышуу. Ошол Кудай менен байланышып жаткан адамды намазын бузган өтө чоң күнөө болот. Жөн эле өтүп кетсең чоң күнөө болот. Десиңерби? Hadiste aytат, бирөө намаз окубаса кесип өтпөгүлө дейт. Ошол жерде тургула дейт. Hadiste керек болсо 40 күн, 40 саат, 40 жылга чейин тургула деген hadistер келет.
Demek жөнүнө өтүп кеткен чоң күнөө болсо, аны намазынын күлдүрү бузган, андан да чоң күнөө. Bundan sak boğula. Özün okubaysın banda bir namazga deyişpe. Bu namaz ibadat. Oynabaş gerek. Bu çoğun, öte çoğun günü. Bir жақын туған өтіп кетсе, аны түшіп көрсең, ал түш жөнүндө же bir белгиби дейт. Эми кээде ушундай түш боло берет балдар. Түш гайби нерселер билбейбиз аны. Эгерде жақын туганың өтүп кетсе, түш көрсөң, эң жакшысы садака бер. Ошонун артынан 10 сом, 20 сом колундан келишинче садака бер. Түшүнүңөрбү? Экинчиси хакына дуа кыл. Кур'ан окуп, намаз окуп дуа кыл. Садака да берип тургула, дуа да кыгыла. Түшүнүктүүбү? Ал дуаларга муктаж, аларга дуа кылсаң, дуалар жетет. Албарсты баскан адам өлүп калышы мүмкүнбү дейт. Албарсты басканда Алла билет. Албарсты баспастан балдар эме кылгыла. Дуа кылып жаткыла. Сүннөт тарикасы менен жатып, ихлас, фалак, настарды окуп дем салып жатсаңар, иншалла шайтан, албарсты башкалар баспайт. Өлүп калабы калбайбы аны мен билбейм, Алла билет. Болушу да мүмкүн. Аял кишиге махрамы жок сапар кылганга болбойт, бирок умрага барганга кандай болот дейт. Умрага да болбойт балдар. Умра да сапарда. Умра сапарына дагы аялдарга махрам болуш шарт. Максамсыз шариат барганга болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким кыямат күнүнө ишенсе, Аллага кыямат күнүнө ишенсе, сапарга чыкса, махрам менен чыксын деген. Махрамсыз болбойт. Умра бул ибадат. Ибадатка баратканда Алла разы болот турган жол менен барыш керек. Шариаттын жолу менен барыш керек. Шариаттын жолу аял кишиге махрамы болсун дейт. Махрамы жок барганга болбойт. Бирөө жазыптыр, медреседе окуганыма 5-6 жыл болду. Бирок сабактарды көп эле түшүнбөйм. Муталам чыга элек. Кандай кылсам болот дейт. Кайсы балдар фандан кемчилик болсо, ошону жоюгула бериңчи. 5-6 жыл окудуң да, дагы эле нахвын түшүнбөй атасың. Эми анын жолу сен нахв китептерди алып оку. Кичинекей немеден башта, нахвул вазихтен, нахвул нерден башта. Ошонту апарып толукта. Bunun uyatı yok ballar. Düşünüyorlar azır selerge mümkünçülük var. Biröden dostumdan biröden soraysın. Kaysı fanı düşünmesen? Nahvu, sarf, lugat, balagat, mantık, fiqh. Ne düşünmesen? Düşüngen ustaz menen, dostum menen günün oşonu östür. Östürü barıp bir yılın içinde oşonu mahır olup kalasın. Anan barıp inşallah Allah subhanahu wa ta'ala kalan sabaklardan düşünürgen nasip kılat. Anan keyde bunday болады. Okuganlar esten çıkıp kalat ballar. Kıcalat bolbogula. Düşünüyorlar Wagында сабакты түшүнүп койгон болсоңор, Аллах субханаху ва таала өз убагы келгенде кийин түшүнүрө берет силерге. Маселе эмне турат? Маселе сабакты туура окуп, туура түшүнүп коюш керек болду. Устаздын алдында окуп, туура түшүнгөн болсоң, сен бактылуусуң. Ошол жетет. Вактын унутуп каласың аны. Бирок вагы келгенде ошо эсиңе келет. Ошол илим ошол жугат балдар ошентип. Анан устаз алы келгенде уктап отурсаң, окубасаң, жөн окуп койгон болсоң, кийин башыңды урсаң деле китепке келбейт илим. Düşünüyorlar, ilimnin tartibi ушундай. Устаздын алдында чөкөлөп отуруп, түшүнүп койгон болсоң эле, Аллах субханаху ва таала кийин вагы келгенде илимдин берекесин бере берет. Ошол убакта окубаган болсоң, кийин кыйналасың, илим жугушу кыйын болот. Сүннөткө отургузуу маселесинде отурулбагандардын маселеси акыретте эмне болот дейт. Сүннөткө отурулбаган болсо, алар хилаф сүннөт болот да. Хилаф сүннөт болот эми. Ахиретте кандай болот Алла өзү билет. Бирок мусулман адам баласы сүннөт кылдырганга туура келет. Эгер чоңоюп калса деле аны сүннөт менен катна кылдырыш керек. Түшүнүңөрбү? Бул тазалыкка жакшы. Ансы деле сүннөт пайгамбарлардын.